2020-жылдын 3-iyul күнү Баткен облусунда 142 ишканага айыппул салынды. Облустагы эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу бардык район, шаар аймактарда тынымсыз текшерүү, түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алишер Абдурахмановдун протоколдук тапшырмасына ылайык жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, милиция кызматкерлери, санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун дарыгерлери, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнөн турган топтор базар, дүкөн, эл көп топтолгон коомдук жайларды, кафе, ресторан жана калкты тейлөө жайларына тынымсыз рейдтерди жүргүзүп жатышат. Адистер тарабынан санитардык нормаларды сактабаган, эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу жергиликтүү бийлик кабыл алган чектөөлөргө баш ийбеген ишканаларга жеринде чара көрүлүүдө. Ошондой эле рейдтин жүрүшү облустук телеканалда комментарийсиз көрсөтүлүүдө. 1-майдан бүгүнкү күнгө чейин облуста жалпы 1364 ишкана текшерилди. Анын ичинен санитардык норманы сактабаган 425 ишканага эскертүү берилип, 142 ишканага айыппул салынган. Эскерте кетсек, бүгүн 3-июлга карата Баткен облусунда коронавирус оорусунан bir адам каза болду. Жалпы ооругандардын саны 127ге жетти. Баткен облусунда бүгүн 3-июлга карата жаңы 19 учур катталды. Анын 6 Элек району, 3 Кызыл Кыя шаары, 3 Кадамжай району, 5 Баткен шаары, 2 Сүлүктүү шаарынан. Ал эми Кызыл Кыя шаарынын 34 жаштагы тургуну бул оорудан каза болду. Облустун аймагында абал өтө кооптуу. Тартипти жана санитардык норманы сактоону эскертебиз. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы. Сиздер менен маалыматты бөлүшкөн Максым Медиа YouTube каналынан Баяман Топчубаев болду. Ассаламу алейкум. Каналга катталып, коңгуроочону басып, ар бир чыгарылган материалды көрүп туруңуз жана маалыматты бөлүшкөндү унутпаңыз.